Саламатсыздар урматтуу коллегалар. Кахутты иштетүү боюнча телефонго жүктөө жана тест түзүү. Ошондой эле тесттин отчетунан чыгарууну көрөлү. Play Marketке киребиз. Кахутты мен атайын телефондон удалить эткен болчумун. Жаңы установка кылып, баштан ачып иштетиш үчүн. Кахут деп жазабыз. Кахут сразу аты чыкты. Установка кылабыз. Бул жерде сиздин телефондордун иштешине жана интернеттин тездигине карайт, тез арак өтүшү. 22 мегабайтка жакыныраак экен. Тез эле өтө турган программа. Кахут чоң класстар менен иштөөчү эң жакшы программа. Анткени чоң класстагылардын баардыгы телефон колдонот, биз жакшы билебиз. Майда класстарга телефон көп колдонбогон класстарга саал иштеши татаалыраак болуп калат. Так, welcome деп башталат. Добро пожаловать. Next дейбиз. Бул жерде биринчи суроо чыгат. Биз эмнени тандайбыз? Мугалим болгондуктан биз мугалим тандайбыз. Бул жерде окуучу деген бар, анан түнөлүк аты-энелер домашний деген чыккан. Мугалим деген тандадык. Бизнести басып коюпбуз. Бул жерде школа деген басыш керек эле. Шашылып кетип. И жаңы логин ачыш үчүн логин in sync up логин менен кирүү дегенди басабыз. Так, ушул бет чыгат. Бул беттен биз телефондогу Google менен кирген эң абдан жакшы вариант. Жана ошондой эле Microsoft вариантыңыз бар болсо, Microsoft вариантын кирсеңиз болот. Google менен киребиз. Google менен кирсек ошибка деп чыкты, сиздерде мындай жок деп. Sign up жаңы түз деген мен берден мугалиммин деп дагы көрсөтөм. Sign up бул жерден биз мектебибиздин атын жазып коебуз. Мисалы мен өзүмкүн жазайын, 27 мектеп. Бул жерден school'ду алабыз. Так, мика нормат деп кабыл алды. Уже пустой экен бул. Жана ушуну белгилеп коебуз, эгер макулмун деп. Эгер эң акыркысын белгилесек, мында маалыматтар бизге келе берет. Акыркысын маалымат белгилегендин кереги жок. Join Kahoot. Катталуудан кийин ушул бет чыгат. Бул жерден бизге бекер дегени керек. Биз жаңы катталдык азыр. Мектептин поштасы менен катталып койдук. Сүрөттөрдүн алмаштырсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн сүрөттөрүңүздү коюп, башка нерсе кылсаңыздар да болот. Оюнду ойносок, сразу эле тест түзбөй эле башкалардын оюндарын ойнотсок болот. Биз тест түзүп көрөлү. Так, create деген бул тест түзүү. Cancel менен чыгып кетебиз. Create code save менен сохранить этилет. Бул жерде тесттин сырткы бети. Тестке мындай Android билебиз. Бардыгы ачыла турган нерселерге сурай берет. Разрешение сурай берет. Save деп бул сырткы бети болсун. Кондуз эжекен, алтын эжекен кондуз дейт. Бул жерге мультфильмдерди жазайлы. Мультфильмдер өткөн тест түзгөн бизде даяр жана бар болчу. Издөө үчүн деле мультфильмдердеги бирөөгө жана көпкө деген бар. Олмой деген бирөөлүк, жалгыздык, эверен айын деген бардыгына дегенде эверен калат.
Так, тест түзүү башталды. Ат тестинен тест көтөрөбүз. Бул жерден сразу эле бир тестти көчүрүп койсок болот, неден издеп туруп эле. Өзүбүз түздүк болот. Бизге эки түрдүү тест бекер. Калган тесттер кичине каходду сатып алганга туура келет. Биринчиси варианттар 4 варианттуу тест, экинчиси 2 варианттуу тест. Так, тест түзөбүз мына. Бул жерден камерамен сразу сүрөткө тартып бир жерлерде тест түзсөк болот, жана ошондой эле даяр тест түзсөк болот. Так. Менде мультфильмдердин сүрөтү бар болчу мына. Так, сүрөттү койдук. Сейфти басабыз жана суроосун. Кайсы мультфильм? Кайсы мультфильм? Жооптор. Так. Туура жооп деген белги бул. Бул жерге Маша жана ошондой эле Леопольд и Карапуз деп койлу. Биздин биринчи тест даяр болду. Экинчи тест айтканда убакыт коюп коебуз бул жерге. 10 секунддук тест деп койлу. Кийинки тест кошуу ушундай эле кетет. Туура же туура эмес деген тестти кошойлу. Ушундай эле сүрөтүн кошсок болот, сүрөтүн кошпосок болот. Сүрөтүн кошкон абдан сонун болот бардыгында. Ушундай сөз. Сурооду ушундай кылайлы. Суроого учабы деген сурооду берели. Уча. Туура жана жок. Бул бизде туура деген учатты. Кийинки суроо кайта төрт түрлүгүн алайлы. Суроого биз даже видео кылып да койсок болот. Бул жерде видеодо только YouTube'дан ссылка берүү менен гана видео кое алабыз, өзүнөн кое албайбыз. Ошондуктан биринчи видео YouTube'га ссылка берип таап алышыбыз керек. Ошондуктан биз жөн эле сүрөт менен кайта берели. Так. Сейф. Ким бул? Жоопко. Маша. Незнайка. Леопольд. И Том деп койлу. Незнайканы биз туура жооп белгилеген жокпуз, эмгек негизинде туура жооп. Ушу менен бизде 2 суроо даяр болду. Ушундай тесттерди түзө бересиздер. Канчалык көп болсо ушунчалык жакшы, кооз болсо ушунчалык кооз. Бизде 3 суроолук тест болду. Андан бул жерден эми уже сейф менен сохранить этип тестибиз даяр болот. Мына мультфильмде деген тест даяр болду. Буну да кадимкидей бөлүшүп кое беребиз группаларга, жана ошондой эле алар тесттер менен. Тесттердин 2 түрү бар. Биринчиси сразу ала турган тест, экинчиси общий группага чыгып койсуздар, алар каалаган убакта тапшырышат, анан жыйынтыкты чыгара беребиз. Эми мына ашып калып мына тестке киребиз. Ойнотуш үчүн play'ди басабыз.
саатына карап, общий койдо турган лимит 100-ке чейин дейт. Но тест алып, классрумга жөнөтсөк болот, Gmail'дын ар бирине жөнөтсөк болот, жана ошондой эле WhatsApp'тан жөнөтсөк да болот. WhatsApp'тан жөнөтөбүз. Мен силерге жөнөтүп көрөйүн. Кос. Мына Kahoot-тан тест жөнөттүм. Ушул телефондогу вариант. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, пока.